огромная надежда построить большая школа. Вот это такой второй этаж заканчивался. Вот эта школа достроена. Ваша школа тоже переходит на подушевое финансирование или есть? Планируем. У нас учителя и мы, административный состав, все обучены. Уже семинар провели, бухгалтера назначили. Мы, в принципе, сметы приблизительно составили. Жақсы сөйлесу болады. Көптен бері біз ушул кезге чейин көптегенбиз. Буквы разные писать, тонким перышком тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, с малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. К четырем прибавить два, по строкам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки Там уже добрые выезд. любить и воспитанными Уже строим? учат в школе. Старшеклассники, ребята, выстраиваемся. жарқырап келсек içine көптен күткен тілегіңіз ишке аса екен тезеле. Біздің мектеп билим кенчи аталған, өзүндөн біз тарбия алып жатабыз. Бүгүнкү күн өзгөчө бир үмүттү кош келипсиз президент агабыз. Отшумело, отзвенело лето, солнце греет, но уже не зной. Кажется, сейчас сама планета в школьной форме ранит за спиной. И у вас нелегкая задача школы строить, мир для нас беречь. Мы желаем вам большой удачи и желаем много новых встреч.
урматтуу окуучулар, агайлар, эжейлер, урматтуу ата-энелер, бүгүнкү жаңы окуу жылыңыздар жана билим күнү менен чын жүрөктөн куттуктап коюп уруксат этиңиздер. Бүгүн жөнөкөй эле майрам эмес, бүгүн бизге дагы ушул А деген тамганы тандаган, өзүңүздөрдүн мээримиңиздерди чачып, билим берген мугалимдерге дагы алкыш айтып, ыраазычылык билдирүүгө дагы мүмкүнчүлүк болуп атат. Бүгүнкү майрам жалаң эле балдар үчүн, ата-энелер үчүн эмес, баарыбызды бириктирген чоң жакшы майрам. Ошон үчүн биз ушул чын жүрөктөн мугалимдерге, өзгөчө ата-энелерге жардам берип аткан жана ушу бүгүнкү күндө ушул окуу билим берип аткан, ушу тармакта иштеп аткан кызматкерлердин баарына тең ийгилик каалайт элем. Азыркы сөздү урматтуу биздин Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Шаршенович Атамбаевга берем. Урматтуу мекендештер, урматтуу балакайлар. Албетте ар бир адам үчүн 1 сентябрь башкача бир күн. Мен ойлоп турам, адам канчага чыкса дагы мектебин эстеп, мугалимдерин эстейт. Ушул жерден мугалимдерге айтып кете берлем. Эгерде мугалим жакшы болсо, бала мектепке керек болсо үйүнөн качканга шашат, мектепке барайын мугалимге деп. Эгерде мугалим начар болсо, балдарды кууруп жеп турса, андай балдарга мектеби түрмөдөй көрүнөт. Андайларды биз билебиз. Керек болсо кече дагы бир журналисттин макаласынан окудум. 10 жыл түрмөгө отурдук, эми азыркы балдарга 12 жыл деп. Андай болбосун. Мугалимдер балдарга, өз балдарыңарга кылган мамиледен артыгыраак мамиле кылгыла. Анткени бул биздин келечек, балдар биздин келечек. Кичкийинен шагын сындырбагыла. Анткени анда Кудай өзүңөрдү урат, балдарыңарды урат. Мен да өзүмдүн тагдырымда жакшы мугалимдерди да көргөм. Мына биринчи мугалимим Мария Павловна Стрельникова азырга чейин эч качан унутпайм, дайыма эстейм. Мына азыр кээ-бирлер улуттарды бөлгөндө ойлойм да, ошо керек болсо ошо Мария Павловна орус аялдай мага мамилени бир топ кыргыз аялдар кылган эмес да. Балдарды бөлбөгүлө. Биз баарыбыз кыргыз жараныбыз. Кыргызстандын жараны. Бул биздин келечек балдар. Бул мектепке атайлап келип атам, анткени мына айтар элем министрлик үчүн дагы. Кээ бир айылдарды алсак, жолдун эки тарабына заңгыраган 2 мектеп салып койгон айылдар бар да. Экөө тең бош турат. А мына жаңы коңуштарда балдар батпай атат мектептерге. Мына эмнеге Табириктин балдары келди? Мен таанып турам Табирик келгенин. Анткени буларда өбөрүн танзаланет. Үйрөнө турган жери жок. А эмнеге бир саясатчыга, депутатка же министрге жакшы көрүнөбүз деп бир аялга 2ден мектеп салып атабыз? Ал саясатчы же депутат жакшы көрүнүп атат мектептен эсеп, бюджеттен эсебинен, элдин эсебинен. А балдар батылбай тыгылып атат. Кээ бир жерде палаткада окуп атат. Ошон үчүн караш керек. Саясатчылар да Кудайдан коркуш керек. Жакшы көрүнсөң өз жерден салгын мектепти. А бюджеттен эсебинен момундай кыйналып аткан балдар үчүн мектеп салып берелик. Кыйналып аткан балдар үчүн. Бишкектин тегереги, Жаган конуш. Бул Бишкектин бир бөлүгү. Ошондуктан Бишкектин тегерегиндеги мектептер дагы столичный мектеп болуш керек. Башкенттин баш каланын мектептери. Ушуну сурамар элемде. Албетте мен мына биздин Көстройдун да жетекчисине айттым. Эмдиги жылы 1 сентябрда ушул жерде ушу балдарыбыз үчүн Ала Тоодо жаңы мектеп ачалык. Башым менен жооп берет. Кудай буйруса, мындан ары 1 сентябрь болгондо ушул эле 80-чи мектептин балакайлары бийлеп ырдап берсин. Табириктен же башка жактан чакырбагыла. Биз үчүн балдардын баары бирдей. Албетте биз Табирик менен да сыймыктанабыз. Керек болсо башка мамлекеттерде мындай балдар жок, бирок
Ар bir mekteptin baldarına şart tüzüp berelик. Ar bir baldarыбыз biz için altından kımbat. Ankeni kaysı mektepten kanday kıla çıkarın bilbeyizdir. Bilesinger, men bayağında bıyıl 2 ay murun 61. mektepti mençik mektep kılabız. Anan gedeylerin baldarına 10% bereriz degende kaygırdım da. Misalanda men uşunday mektepke girбей kalmak mıyım da. Gerek bolsa uşu jakırdın, gedeydin, kıynalgan öbüreden en kıyın jigit kızlar çıgat da. Bölbölük baldarыбыз. Baldardı azırtan bölsek, mekteplerdi bölsek emne olur? Oşu 61'ge okşagan mektepler, oşul jağın konaşlarda, Batkende, Oşto, Jalabat'ta, Narında, Talas'ta, ar bir yerde oluş gerek. Bu baldar bizden gelecek. Kırgızistan'ın baylığı gaz medeniyet emez. Kırgızistan'ın baylığı elinde. Çınçıl, çındık için, adaletlülük için canım vergen elimiz var. Şu komumuzda elimiz saktap kalsak Kırgızistan en bay memleket olur. Buna daima misal getireyim. Japonya'nın alsalar gazı yok, nefti yok, gerek olsa susu yetişmeydi. En bay memleket. Kırgızistan dışında olsun gerek. Eğer de eline tayansa, bilimge tayansa, antkeni balдар için aytqım kelет balakalarim buna bilekti birdi jıgattap aytat da kırgızlar. Bilimdi mingdi jıgat. Jakşı okugula altınдар menin baldarım. Antkeni azır jakşı okusaңар, кийин жашооң арат болот. Керек болсо анализ жасашыптыр илим постары дүйнөдө. Мектепти жакшы бүткөн балдар кийин дагы жакшы жашап кетет экен да. Enetalar, baldarыңарды ойлосоңар жакшы окуткула. Men emnege apamды дайыма эстейм. Апамдан окчу, балам оку, sen кыларың керек болсо мен ишти кылып берейин үйдөгөнү, сен окугун деп. Балдарды жакшы окуткула. Балдарыңарды сүйсөңөр жакшы көрсөң. Балдарды окуткула. Балдардын келечеги билим. Билими жок болсо калтырган дүйнөңөрдүн баарын казинодон же башка жерден жок кылат. Билим бергиле, тарбия бергиле, иман бергиле. Эң негизги ушуда. Men bирок абдан ишенем, биздин Кыргызстандын келечеги абдан чоң. Анткени элибиз башка, жерибиз башка. Мына билбейм, мага биздин балдарыбызда башкачараак көрүнөт. Ушу балдарыбыз бактылуу болсун. Кудай жолун ачып берсин, бөдө кырсыктан сактасын, жамандыкты көрбөсүн эч качан. Улайым дайыма Кыргызстанда тынччылык болсун, жакшылык болсун.